Ошондуктан силердин бир жерде туруктуу жашоого үйүңөр болуш үчүн, пенсияга чыкканда бир жерде жашап калыш үчүн мына дагы деле ушу мамлекетибиздин башчыбыздын камкордугу негизинде үйлөр салынып атат. Бардык ар кимиңер ар түрдүү облустардан, аймактардан келген аскер кызматчыларсыңар. Мына Жалал Абадта, Ошто, Баткенде, Чүйдө, Бишкекте, Көлдө, Нарында, Таласта бардык жерде үйлөр салынып атат. Мына ошол үйлөрдөн, ипотекалык үйлөрдөн силер алууга укуктуусуңар. Кимиңердин үйүңөр жок болсо, кайсыл аймактан, кайсыл жерден үй алгыңар келсе, ошол жерге барып үй алууга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Ошону эстен чыгарып алгыла. Уктуңарбы? Ана кызмат кылып жүрө берип, үйдү эстен чыгарып коюп, эртең барсаңар үйүңөр жок, талаада калып кетпегиле. Азыртадан заявканы берип, азыртадан ошол үйүңөрдүн камкордугу үчүн камкордугун көргүлө. Генерал-майор Сатимов каякта жүрөт? Бул жерде. Мен жолдуш, төрага. Мына дагы сизге дагы ушу биздин аскер кызматкерлердин алдына дагы бир тапшырма берип коеюн. Аскер кызматкерлерине ипотекалык квартираларды толук камсыз кылып бергиле. Жарайт. Жерлерде. Макулбу? Жарайт. Себеби булар кызмат дагы бир жолу кайталап коеюн, кызматты бүткөндөн кийин силер үйлүү болуп калышыңар керек.